Кылым карткан кыргыз элинин көөнө мурастарынын бири үч кыл комузу. Комуз күүсүнүн мааниси терең болуп, илгертен бери көчмөн эл күү аркылуу көп нерсени айта билген. Мисалы, дүйнө менен кош айтышкан адам тууралуу кабар угузган, жаратылыш жана табият менен журулуша алган. Ар бир комуз күүсү бир сырды камтыйт. Комузчу Нурзат Орозалиева 3-класстан тартып комузда кол ойнотуп келет. Азыркы күндө 10 чакты күүнүн автору. Көөнөргүс баалуулуктун учугун улап келе жаткан чыгармачыл адам үчүн комуз жан дүйнөсүнүн азыгы болуп эсептелет. Комузумду эми мен азыркы учурда элибиз ишенеби ишенбейби билбейм, жанымдай көрөм. Айтып калам курдашым, сырдашым деп да айтып калам. Баягы доско айтсаң ии деп кетип калат. Тууганга айтсаң мындай болот да деп коет. Болгон ичиңдеги сырыңды, азыркы заманда болуп аткан жакшы нерсесин, жаман нерсесин камтыган, тарыхты камтыган ушу комуз деп билем. Жеке эле комуз камтымак турбай, ушул ооруп жаткан адамды дагы дарылоого касиети чоң деп билем. Мындан кийин Кыргызстанда 9-сентябрда комуз күнү белгиленет. Буга чейин тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Жогорку технологиялар, ылдам өскөн шарттарда улуттук маданиятты сактап калуу мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун ишинин маанилүү багыттарынын бири болуп эсептелет. Комуз кыргыз элинин салттуу маданиятында өзгөчө орунду ээлейт. Комуздун күүлөрү өзүнчө философиялык ойлорду, жашоо турмушту жана маданияттын өзгөчөлүгүн камтып, муундан муунга өтүп, биздин күнгө чейин жетти. Комуз күнүн утурлай дээрлик өлкөнүн бардык тубанында флешмоб өттү. Ордолуу Ош шаарында 500 комузчу Машботой күүсүн чертишти. Максатыбыз комуз өзүбүздүн кыргыздын аспабы болгон бул комузду даңазолоо биринчиден, экинчиден ошол жаштарга болгон ушу комузду сүйүү, ошону даңктап, ошону чертип, ошол менен өздөрүнүн жүрөгүндөгү чыккан бир жакшы максатына жетүү да. Ошо комуз аркылуу жаштардын дагы өзгөчө бир нукка буруу максатыбыз. Ал эми ушул эле күнү Жалал Абад шаарынын Борбордук аянтында 100 комузчу чертти. Комуз күнү жарыяланыптыр. Президентибиз тарабынан ушуну колго алып, баарыбыз жалпы колдоп, ушул нерсеге кайдыгер карабай берилүү менен ушул майрамды тосуу. Таласта улуттук аспаптын кадырын билген комузчулар Манас Ордо комплексинде чогулуп, Атай Огонбаевдин күүсүн чертишти. Менин тайкелерим ушулар четкенден мен да ушул комузга кирип катышып калгам. Азырдан 10-20 чактыдай күүлөрдү үйрөнүп отурук акырындан. Ушул комуз күнүнө кыргызстандыкты, бардык кыргызстандыктарды комуз күнү менен куттуктап кетмек. Комуз күнү Кыргызстандын этностук коомчулуктарынын маданияттар аралык алакасын кеңейтүү үчүн салттуу музыканын ролун күчөтүү катары кабыл алынган. Кыргыз элинин руханий маданиятынын ажырагыс бөлүгү катары салттуу музыканы комузсуз элестетүү мүмкүн эмес. Кыргыз эли ак калпагы жана комузу менен дүйнө элине таанымал. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.